Саламатсыңарбы, кадырман окуучуларым? Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыз окутуу эне тилинде жүргүзүлгөн 7-класстарга арналмакчы. Бүгүнкү кыргыз тил сабагын мен Нургүл Тайыр кызы алып барам. Бүгүнкү өтө турган темабыз официалдуу эмес иш кагаздар. Биз темага сүңгүп кирерден алдын кеп жана стиль деген терминге бир аз басым жасап кетсек, кеп бул ооз-эки жана жазуу түрүндө ишке аша турган конкреттүү текст, башкача айтканда тилдин тикеден тике текст аркылуу берилиши, жүзөгө ашырылышы, кеп тилдин жаралып калыптанышы шарттайт жана өзү ошол тил аркылуу жашайт. Стиль болсо бул байыркы замандарда жана орто кылымдарда колдонулган уштуу сөөктөн жана металлдан жасалган жазуу аспабын түшүндүргөн. Гректер таякча дешкен. Ошол маани кеңейип отуруп тил илиминде өзүнчө бир тармакты туюндуруп калган. Стиль жазууга же кандайдыр бир чыгармага тиешелүү болгон тилдик каражаттардын колдонуу ыкмасы. Ал эми стилистика болсо тил илиминин стилин изилдөөчү тармак. Демек, стиль бул ыкма дегенди түшүндүрөт. Кийинүүнүн, тамактануунун, мугалимге мамиле куруунун же достор менен кандай мамиледе болуунун ар кандай стилдери бар. Биз бүгүн жалпыбызга тиешелүү болгон кийинүү стили жөнүндө учкай кеп кылып кетсек. Мисалы, баарыңар көңүлүңөрдү төмөнкү сүрөттөгө бургула. Бул сүрөттө кыздын бир түстө кийгендиги өзүнө аябай жарашыктуу болуп турат. Ал эми колунда кармаган сумкасы менен анын кийген бут кийиминин түсү түспөлдөш болгондугу ушул көйнөктү кийгенден кийин дагы да кызга көрк берип турат. Демек, бул стилдүү кийинген десек жарашат. Ал эми бул жигитке көңүл бура турган болсок, анын таккан бабочкасы менен костюмунун чыканагына салынган жамагы, топчулары, же болбосо чөнтөгүндөгү бул сызыкчанын түшүрүлгөндүгү же шымынын түсү бири-бирине окшош болуп турат. Бири-бирине түспөлдөш болгондугу бул жигиттин стилдүү кийингендигинен же болбосо абдан жарашыктуу кийингендигин көрүп турабыз. Демек, кийинүүнүн дагы өзүнчө стилин бул сүрөт аркылуу бир аз да болсо билип алдык. Ал эми биздин сүйлөө кебибиздин дагы өзүнчө стили бар. Ал эки чоң топко бөлүнөт. Ооз-эки жана жазма стиль деп. Ооз-эки стиль бул монолог, диалог кирет. Монолог деп бул бир адамдын ички муңу же бир адам тарабынан аткарылгандыгын түшүнсөк, диалог деп эки адамдын сүйлөшүүсүн түшүнөбүз. Монолог, сиздер билгендей эле, Ажардын монологу, Жерененин монологу, Кыямат романындагы Акбаранын монологу деги айта берсек мисалдар толтура. Ал эми диалог көбүнчө драмаларда көп кезиктиребиз. Жазма стилге көркөм стиль, илимий стиль, иш кагаздар стили, публицистикалык стиль кирет. Көркөм стиль бул биз окуп жаткан адабий чыгармалар, аңгеме, повесть, тамсил жана башкалар кирет. Илимий стилге болсо конспект, реферат, курстук иш, дипломдук иш, диссертациялар кирет. Иш кагаздар стили экиге бөлүнөт: расмий жана расмий эмес, же болбосо официалдуу жана официалдуу эмес. Аталыштары бөлөк болгону менен булар бирдей эле иш кагаздары. Ал эми публицистикалык стиль бул журналисттерге мүнөздүү, ага репортаж, интервью, очерктер кирет. Ушул 4 стилдин ичинен эң активдүү стиль катары биз публицистикалык стилди айтып жүрөбүз. Сиз ушул стилде макала жазасызбы, очерк жазасызбы, же илимий бир баяндама жасайсызбы, эмнелерге көңүл бурушуңуз керек. Тексттерди түзүүдө, эгерде көркөм стилде түзөм деп калсаңар, элестүү, эмоционалдуу, экспрессивдүү, образдуу, көркөм болуш керек. Ал эми публицистикалык стилде таасирдүү, оперативдүү, так, логикалуу, маалыматтуу болуш керек. Илимий стилдеги макалабыз логикалуу, илимий, ачык, так, негиздүү, далилдүү, объективдүү болууга тийиш. Иш кагаздарынын стилинде
башка стилдерден айырмаланып, мында эч кандай көркөмдүүлүк, эмоционалдуулук талап кылбайт. Ар биринде тактуулук, кыска, конкреттүү, түшүнүктүү болууга тийиш. Ал эми официалдуу же болбосо расмий иш кагаздардын колдонуш чөйрөсү сүрөттө көрүп тургандай өкмөт үйүндө, жогорку кеңеште, мекемелерде. Официалдуу иш кагаздарына мыйзам, программа, указ, устав кирет. Мыйзам деп эмнени айтабыз? Ал мамлекеттик бийликтин жогорку органдар тарабынан кабыл алынган жалпы элге милдеттүү жобо эреже. Программа алдыда аткарыла турчу иштин болжолдуу планы, бир иш аракетти уюштуруу тартиби планы, окуу жайларындагы окуу предметтеринин кыскача мазмуну. Указ мамлекеттик бийликтин жогорку органдары же президент тарабынан бекитилип, мыйзам күчүнө ээ болгон токтом. Устав болсо кандайдыр бир мекеменин түзүлүшүнүн же иш аракетин жөнгө салуучу эрежелердин, жоболордун жыйындысы. Ал эми биз болсо бүгүнкү өтө турган негиздүү официалдуу эмес иш кагаздары жөнүндө сүйлөшөбүз. Официалдуу эмес иш кагаздарына силер көрүп тургандай арыз, мүнөздөмө, түшүнүк кат, аннотация, өмүр баян, кулактандыруу, ишеним кат, чакыруу билети, отчет, рапорт, иш план, справка, тил кат, адрес, телеграмма кирет. Алардын колдонуш чөйрөсү күндөлүк турмушта мекемелер менен адамдардын ортосунда. Биз арыз деп эмнени айтабыз? Арыз бир нерсени сурануу, өтүнүү максатында жазылган билдирме. Мисалы, ишке киргенде же болбосо сиз башка мектепке которулуп жатканда жана башка ушул сыяктуу. Ишеним кат бир адамдын башка бир адамга кандайдыр жумушту же буюмду ишенип ыйгаруусу, биринчи адамдын колу коюлмайын ишеним кат жараксыз болуп эсептелет. Мүнөздөмө болсо студенттерге же жумуштарга жетекчилик жактан берилген, алардын оң жана терс сапаттарын мүнөздөгөн жазуу түрүндөгү маалымат. Ал эми окуучулардын турмушунда окуучулар класстан класска көчкөндө дагы жекече мүнөздөмө класс жетекчи тарабынан жазылат. Өмүр баян болсо бир адамдын жашоосу жөнүндө толук маалымат. Биз кыргыз адабиятынан мемуардык дейбиз, же болбосо автобиографиялык, ушул өзүнүн өмүр баянын чагылдырган бир топ акын жазуучулардын чыгармаларын билебиз. Тил кат бир адамдын башка бир адамдан бир нерсе же акча алгандыгы тууралуу күбөлүк. Справка болсо адамдын жашаган, окуган, иштеген жери, алган айлык жумуш акысы жөнүндө жазылган тиркеме. Келишим болсо сүрөттө көрүп турганыңардай, бул биринчи тараптын кандайдыр бир жумушту экинчи тарапка аткарып берүүсүнө жана экинчи тараптан ошол тарапка аткарылган жумуш үчүн биринчи тарапка макулдугун жазуу түрүндө түшүрүлгөндү. Чакыруу болсо бир адамдын башка бир адамды мааракеге, тойго, чогулушка жана башка нерселерге чакыруусу. Күбөлүк кат адамдардын бир жерде окугандыгын, иштегендигин, жашагандыгын далилдөөчү документ. Мисалы, паспорт, айдоочунун күбөлүгү, студенттик билет сыяктуу документтер күбөлүк кат болуп эсептелет. Кулактандыруу же жарыя. Келечекте боло турчу бир иш тууралуу газетага, журналга же маалымат бурчтарына алдын ала берилүүчү кабар. Мисалы, биз баарыбыз эле арыз жазганды билебиз. Ошентсе дагы арыздын төмөндөгүдөй үлгүсүн сунуштайм. Биринчи арыз жазууда кимге кайрылып жатабыз? Ошол мекемени жана ошол мекеменин жетекчисинин аты кетет. Андан соң арыздануучу адамдын аты, анан жолдун ортосуна иш кагаздын аталышы, анан текст, дата, колу, анан арыз жазган адамдын толук аты жөнү жазылат. Мисалы, Ош шаарындагы Курманжан Датка лицейинин мүдүрү Тешебаев Автандилге ушул лицейдин окуучусу Төлөнбай кызы Бурулайдан арыз. Окуумду аяктаган соң медицина тармагына тапшыра тургандыгыма байланыштуу мени физмат группасынан мед группага которуп коюңузду суранам. 10.10.2020 Төлөнбай кызы Бурулай. Ушул эле өңүттө биз өмүр баянга токтолобуз. Өмүр баян бул 5 реквизиттен турат. Биринчи, документтин же болбосо иш кагаздын аталышы жолдун ортосуна.
Андан кийин текст, анан дата, колу, аты жөнү. Текстте эмнелер камтылыш керек? Өмүр баянын жазган кишинин аты жөнү, ысымы жана атасынын аты, туулган күнү, айы, жылы жана туулган жери, ата-энеси, ага туугандары жөнүндө кыскача маалымат, акыркы иштеген жери жана аткарган кызматы, сыйлыктары, коомдук иштерге катышуусу, үй бүлөлүк абалы жана үй бүлөсү, үйүнүн дареги. Ал эми биз төмөндөгү мисалда байкайбыз. Өмүр баян адаттагыдай эле иш кагаздын аталышы жолдун ортосуна жазылды. Андан кийин абзац менен өмүр баяндын тексти башталды. Мен Дөлекеева Карагыз. 1990-жылы Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районундагы Айгыржал айылында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам Дөлекеев Тойту 45 жыл мектепте мугалим болуп иштеген. Апам Дөлекеева Салима пенсионер. Үй бүлөдө 11 бир туугандын эң кичүүсүмүн. 1998-жылы Исмайыл Улуматыш атындагы орто мектепке 1-класска кабыл алынгам. 2009 жылы мектепти ийгиликтүү аяктап, Ош шаарындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун Кыргыз-Россия факультетине окууга тапшыргам. 2014 жылы артыкчылык диплом менен аяктагам. 2015 жылы Ош шаарындагы номер 27 орто мектебинде алгачкы эмгек жолун баштагам. 2018 жылы Ош технологиялык университетинин мектеп-лицейинде иштесем, 2019 жылдан бери Курманжандатка лицейинде иштеп келүүдөмүн. Китептерим Орошон ойлор, Мектеп жана Айтматов 6 бутак 1000 тест. Ийгиликтерим Жаш мугалим 2018 сынагынын жеңүүчүсү. Учурда үй бүлөлүү 1 кыз 3 уулдун энесимин. Дарегим Ош шаары, Салиева көчөсү 24, 1-4-ай 2020, колу Тайыр кызы Нургүл. Мына, өмүр баяндын үлгүсү ушундай өңүттө жазылууга тийиш. Мүнөздөмөгө токтоло турган болсок, ал 10 реквизиттен турат. Мүнөздөмөнүн негизинен 2 түрү бар: өндүрүштүк мүнөздөмө, анан мүнөздөмө жолдомо. Бизге көбүнчө өндүрүштүк мүнөздөмө көп учурда керек. Мүнөздөмөнү кайсыл учурда жазат? Мүнөздөмө эгерде окуучу кандайдыр бир сыйлыктарга көрсөтүлүп жатса, же кандайдыр бир маданий иш-чараларга катышып жатса, же бир стипендия алуу үчүн ат салышып жаткан учурда окуучуларга мүнөздөмө жазылат. Ал эми эркек балдар болсо, алгач армияга катталуу учурунда дагы мүнөздөмө жазылат. Биринчи реквизитте мүнөздөмө алып жаткан адам жөнүндө жалпы маалымат кетет. Экинчи иш кагаздын аты, үчүнчү текст, төртүнчү мекеме жетекчисинин кызматы, анын колу, аты жөнү, жетинчи кесиптик бирликтин жетекчисинин кызматы, анын колу, аты жөнү, дата, анан ошол кайсыл жерден мүнөздөмө кетип жаткан болсо, ошол жердин мөөрү коюлат. Мисалы, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун 3-курсунун студенти 1991 жылы туулган улуттук кыргыз Назарбек Шукуровго мүнөздөмө. Назарбек Шукуров 2009 жылы Кыргыз-Россия факультетинин 1-курсу болуп окууга өткөн. Жогорку билим алуу үчүн зор ынтызарлык менен окуп, зиректиги менен окууда өзүн көрсөтө алды. Дарстарга, практикалык сабактарга, лабораториялык иштерге дайыма катышып, лабораториялык иштерди жүргүзүүгө аракети зор. 1998 жылы өткөрүлгөн студенттердин илимий практикалык конференциясына катышып, атайын баяндама жасады. Баяндамасы жогорку мазмундуу, илимий теориялык негизде жана практикалык жагынан алгылыктуу болгондугу жогору бааланып, Билим, Илим жана Маданият министрлигинин 1 даражадагы дипломуна акчалай сыйлыкка татыктуу болду. Курсташтарына, группалаштарына дайыма жардам берүүгө даяр. Аларга камкордук менен мамиледе. Мүнөздөмө Шукуровго президенттик стипендия ыйгаруу жөнүндө берилет. ОГПнын ректору Колу Зулуев, КРФнын деканы Колу Мөндөшев. Кийинки официалдуу эмес иш кагазыбыз бул аннотация. Ал латын тилинен алынган бизче макала дегенди түшүндүрөт. Кандайдыр бир китептин мазмунун түшүндүрө турган кыскача макала.
Мектеп турмушунда окуучуларга окулган чыгармага аннотация жаздыруу ишине кеңири орун берилип келе жатат. Бул иш окуучуларды чыгарманын мазмунун түшүнүүгө, ал тууралуу сын пикирлерди айтууга үйрөтөт. Жогорудагы сынган кылыч китебин көрүп турасыздар. Ал эми кызыл белги менен түшүрүлгөн жерде ушул чыгарманын аннотациясы жазылган. Аннотацияда жалпак тил менен айтканда эмнелер жазылат? Аннотацияда ушул китептин ичиндеги мазмундун кыскача түрү жазылат. Биз ушул аннотациясын окуу аркылуу эле бул китептин мазмунунда эмнелер камтылгандыгын дароо билип алсак болот. Көбүнчө китеп дүкөндөрүнө барып китеп сатып алып жатканда, анын сырткы кооздугуна же болбосо калыңдыгына эмес, көбүнчө аннотацияга көңүл бурушубуз керек. Аннотацияда китеп жөнүндө эмне жазылгандыгын окуп болгон соң гана китепти сатып алсак абдан ыңгайлуу. Түшүнүк кат. Түшүнүк кат 8 реквизиттен турат. Анын 2 түрү бар: ички түшүнүк кат, тышкы түшүнүк кат. Биз болсо ички түшүнүк кат жөнүндө сүйлөшөбүз. Биринчи, документ жөнөтүлө турган мекеменин аталышы же анын жетекчинин толук аты жөнү. Экинчи, документти даярдаган кишинин аты жөнү же мекеменин толук аталышы. Үчүнчү, документтин аталышы. Төртүнчү, текст. Бешинчи, тиркеме эгерде зарыл болсо. Алтынчы, дата. Жетинчи, колу. Сегизинчи, түшүнүк кат жазгандын аты жөнү. Ички түшүнүк кат бул кадимки биздин A4 форматындагы кагазга жазган, кээ бир учурларда жазып калган түшүнүк катыбыз. Ал эми тышкы түшүнүк кат деген атайын бланкага жазылат. Ал эми бизге таанышы бул ички түшүнүк кат. Мисалы, арызды жазганда, мүнөздөмөнү жазганда эле биз түшүнүк катты деле мына ушундай тартипте баштайбыз. Айгүл кийим тигүү фирмасынын кесиптик бирликтер уюмунун төрагасы Абдубалиевке фирманын 2 цехинин тигүүчүсү Бейшенкан Арзыкуловадан түшүнүк кат. Баламдын ооругандыгына байланыштуу эмканага дарыгерге көрсөтүү үчүн баргандыктан ишке жарым саат кечигип калдым. Эмне үчүн ишке кечиккендигин текстте жазып жатат. Себеби баласы ооруп калган. Тиркеме балдар эмканасынан берилген маалымат. 2/4/ай 2020, колу Арзыкулова. Демек, түшүнүк катты жазганда дароо эле жолдун башынан эле түшүнүк кат деп жазып, анан текстин жазсак, анда туура эмес болуп калат. Ар дайым расмий эмес иш кагаздар же официалдуу эмес иш кагаздарды жазууда сөзсүз эрежелерди сактаганга аракеттенели. Урматтуу окуучуларым, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча эмнелерди эстеп калдыңар? Бир саамга ойлонолу. Азаматсыңар, ойлонгон болсоңор, төмөндөгү суроолорго көңүл коелу. Негизи кеп деген эмне? Стиль кайсы тилден алынган? Кеп стилдери канчага бөлүнөт? Ооз-эки стиль менен жазма стилдин айырмачылыгы эмне? Стилдердин ичинен эң активдүүсү кайсы стиль? Иш кагаздары стили канчага бөлүнөт? Расмий эмес иш кагаздарынан кайсыларды өттүк? Өмүр баян деген эмне? Мүнөздөмө кайсыл учурда жазылат? Аннотациянын турмушта кандай пайдасы бар? Түшүнүк катты эмне үчүн жазабыз? Демек, кадырман окуучуларым, ушул суроого силер бүгүнкү сабакта жооп таба алган болсоңор, биз сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Келгиле, силерди эстеп калганыңарды төмөндөгү тест аркылуу текшерип көрөйүн. Кана, жалпыбыз экранга жакыныраак келип, жогорудагы тестти окуйбуз. Көркөм адабий, публистикалык чыгармага, ыр жыйнактарына же илимий эмгектерге кыскача, так конкреттүү мүнөздөмө берүү эмне деп аталат? Сын пикир, аннотация, макала, баяндама. Азаматсыңар, силер туура таптыңар. Бул аннотация.
Кептин стилин аныкта. Эгерде аарылар бал челектин чоң көзөнөктөрүн ачык калтырышса, анда кыш жылуу болот. Кичине көзөнөктөрүн ачык калтырышпаса, кыш аяздуу болот. А. Публицистикалык стиль. Б. Көркөм стиль. В. Илимий стиль. Г. Озеки кептин стили. Демек, бул кайсыл стилге тиешелүү? Баарыбыз ойлонобуз. Азаматсыңар, силер туура таптыңар, бул озеки кептин стили. Расмий иш кагаздары ким тарабынан жазылат? А варианты. Мектеп директору, илимий кызматкерлер. Б варианты. Президент жана өкмөт мекеме жетекчилери. В варианты. Мекеме менен адамдардын ортосунда жазылат. Г варианты. Ишкерлер тарабынан. Баарыбыз бир саамга ойлонобуз. Силер дагы туура таптыңар болуш керек. Албетте, президент жана өкмөт мекеме жетекчилери. Урматтуу окуучуларым, сүрөттөрдү көрөрү менен кайсы иш кагаздары эсиңерге түштү? Мисалы, бул сүрөттү биринчи сүрөттү көргөндө кайсы иш кагазы эсиңерге түштү? Туура. Силер туура ойлондуңар. Келишим. Анткени эки мамлекеттин башчылары кандайдыр бир ишке келишим түзүп жатканы болушу ыктымал. Ал эми бул айдоочу күбөлүгүн көрөрү менен кайсы иш кагазы эсиңерге түштү? Туура, күбөлүк кат. Ал эми бул жерде тойдун элесин билдирген сүрөт турат. Бул учурда кайсы иш кагаз керектелет? Туура, чакыруу баракчасы. Ал эми бул китепти көрөрү менен кайсы иш кагаз эсиңерге түштү? Туура, аннотация. Демек, жогорудагы аңгеме, очерк, баяндама, өмүр баянды окууруңар менен кайсы стилге кирет деп ойлонуп калдыңар? Аңгеме кайсы стилге кирет? Туура, көркөм стилге. Очерк публицистикалык стилге, баяндама илимий стилге, өмүр баян иш кагаздар стилине, анын ичинен официалдуу эмес иш кагаздарынын түрүнө кирет. Буржунума кат жөнөтсөңүздөр болот, сөзсүз жооп калтырам. Ал эми соц тармактардан YouTube же Facebooktан Нургүл Тайыр кызы деп издеп, подписация болууну унутпаңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.